Құдайға шүкір, тамаға шүкір, мына 3-4 күннен бері өте кеңгір болып қалды. Май макарондық бар кеп қалды. Анан сос объекттерден 3 емені бөліп қойғымыз, 2 мектеп. Önce керек екен, кивни жоғында самын ұқшығын емелер керек екен, дасынан. 200 мың ақша алып келдік. Ошол 200 мыңды анда біз Оштогу биздин жаштар канаты Мирландар биринчи күндөн бери ушул жерде билесиз. Мирлан могул жерде Замир деген жигит жүрөт. Кайда Замир? Замир деген биздеги ошол областтын жетекчиси Элмуратты таанысыңар. Элмуратты таанысыңар. Нурбек деген жигит жүрөт. Мирлан деген жигит жүрөт. Батыр деген жигит жүрөт. Айтар ошол жаш жигиттер биринчи күндөн, биринчи түндөн бери ошол жерде. Анан булар колдорунан келген көмөктөрүн беришип баарын жасап атат. Мен ошол баягы биздин депутаттар Кожокулова, Масалиев, Ислах Масалиев, Токтошев деген жигит бар, билесиздер. Алишер Эрбаев деген. Биз ушу бешөөбүз 40 мыңдан берип жиберишти. Мен аны бул жигиттерге берип, оштон ошол бөөктөргө жалайык. Жардам ушучу. Сизге бул сиздердин келип кеткениңизге чын деле аркада жакшы эле кайрат берет. Экинчи жагы жогорку кеңеш өзүнүн тийиштүү чечимин кабыл алды, токтом кабыл алды. Анда дагы жогорку кеңештин мындай бир барандуу көмөгү тиет. Көмөк дегенде туугандар мындай кылалы. Аллах ар бир инсанга өзүнө бермейинче көмөк менен эч нерсе чечилбейт. Аллах ар бир инсанды өзүнө берсин. Жараткан өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын деп тилейбиз го. Муктаждык жаман. Bizde 2 gün çukul çakırılgan sessiya болуп атты, жабык эшик артында. Анда бардык маселелер талкууланып атты, чечимдер кабыл алынып атат, тийиштүү өзгөртүүлөр болот. Кече базар күнү дагы саат 3-тө жыйналып, чукул мындай бир кырдаал жарыяланган жогорку кеңештин депутаттарына эч кайда чыкпай, баарыбыз ошол жерде турууга өзүнчө штабта түзүлгөн фракция жетекчилеринен. Анан ошол базар күнү кечинде ошол кырдаал токтоттук. Ошону менен анан бүгүн жолго чыгып, сиздер менен жолугушалы деп келип отурабыз. Жолугушкандан деле эмес, баары түшүнүктүү. Себеп мына көрүп атпайсыздарбы? Биздин келиндерибиз, кыздарыбыз, мына балдарыбыз, мектепке барган балдардын баарын деле блогер азыр. Маалымат менден эртерээк жетет сиздерге. Көрүп атабыз, угуп атабыз кандай кырдаал, кандай жагдай болгонун. Бирок баягы пендебиз да келип бир көзмө көз көрүшүп амандашып кеткен бул башка. Көмөгүң тийсе тийбесе келген мындай бир башкача кабыл алат экен да биздин эл. Ошон үчүн гана болбосо сиздерге эмне кажет, эмне бар экендигин биздин жаштар биринчи күндөн баштап эле сиздердин араңыздарда жүрөт. Көбүн сиздер таанысыздар, билип деле калдыңыздар. Мына Замир деген жигит турат. Биздин областыбыздын жаштар канатынын жетекчиси Мирлан Нурайымов деген жигит турат. Мына бул кишини куугуп жүргөн офицерлерге тескерисинче бул киши азыр аларга дары-дармек таратып аркасынан жүрөт. Мына ушундай да билинет экен кимдин ким экендиги. Мына кече эле бул кишилердин артынан куугуп жүргөн азаматтарга эми бул киши дары-дармек ташып жүрөт. Бул Батыр Элмурат деген жигитти таанысыздар. Бул да кайдыгер болбой ошол биздин жаштар канаты менен чогуу колдон келген көмөгүн берип, жок дегенде ошол автоунаасы менен керектүү нерселерди ташып, бул да кызматта жүрөт. Бул жак Сейит деген биздин аксакалыбыз болот. Ошто адвокат болуп иштейт. Андан башка көзгө көрүнбөй калган жигиттер болсо, Мирлан деген жигит турат, Нурбек деген жигит турат. Булар деле назик, бирөөнү ата албай калса эле кетип баратканда мага капа болуп капачылыгын айтышат. Шундан деле коркосуң алар. Кимисин унутуп калды экен деп. Ошондой. Эгер кандайдыр бир сиздерде сунуш болсо, каалоо, талап болсо, ушуну айтсаңыздар.
баарыбызга тынчтык керек. Чегара качан чечилет, ошону тезирээк чечип берсеңиздер. Негизи чегара точка ошол эле. Ондан башка бизге эч неме жок. Качан зым тарта şu проблема токтойт. Зым тартпайбы? Боло берет бул. И болуп келген. Ушул убакка чейин. Сиздерден бир суранышыбыз. Ben azыр Каратокой суу ачалы өкмөтүнүн жашоочусумун. Ушул келген адамдарды биз бетте кабыл алып, бетте тамак ашы менен неме кылтабыз. Сиздерден суранышыбыз, зымды тартыш керек биринчи очередде. Проблема ошондо чечилет. Коңушуң менен качан пескабла урсаң, границаң чечилет. Ошо пескабла уруш үчүн кайсы жерден урулат ошону билиш керек да. Onu kompleksin özü ölçe beret. Зым тартыш үчүн ошол зым кайсы жерге тартылат, аны ошону чечип алыш керек. Эми бул чегара деген туура. Чегара деген бул кээ бир мамлекеттер бар, жүздөп жылдар чечилбей келатат. 50-60 жылдап чечилбей келатат. Ал ушундай, алга чечимге барыш үчүн бир кандайдыр бир башка бир аракеттер болуш керек. Эки тараптын жетекчиликтери чечкиндүү бир кадамдарга баруусу керек. Мына ушундай. Себеп өзүңүздөр билесиздер, кээ бир айылдарга барсаңыздар, шахматко жолдун бул бетиндеги бири Кыргызстандыкы, жолдун бул бетиндеги тажиктер кантип бөлөт. А эгерде сен кыргыз бул жака көчүп өт десең, дат дейт. Мен атамдын үйү дейт. Тажикти бул жака өт десең, дат дейт. Кандай болуш керек? Сиздер азыр карындаштарым айтып атасыздар го, ушундай кылып чечиш керек да деп. Силер кийип атканда деле абысындар менен көп нерсени чечише албайсыңар. Туура. Азыр энди чечилбесе үйгө барып жашаш кыйын болду да. Кыйын. Ошон үчүн чечилмейинче биз азыр үйгө барыш вообще эле кыйын болуп атат. Ар ким Үйлөрүбүз күйүп. өзүнүн багытындагы иштерди жасайт. Сен үйүңдө кеңири жашай албай турган болдук. Биз азыр күнү түнү уктай албайбыз барган жерибизде. Мунучу. Оны эмес, монетте жашаган азыр уктай албайбыз. Алдыңкы бийликке ишенип, алдыңкы тополоңдо жүрдүлөр. Азыр жаңы бийлик келип курсан болот турса, азыркы бийлик дагы эле ошол эмени кылып атса. Булар кимге ишеништи билбей калды азыр. Мына элди менен бардым бул сүйлөшүп алсаң бардыгы ошону айтып атат да. Биз кимге ишенебиз деп? Жашай албай калдык азыр. Кимге ишенебиз деп биз? Алга кимге ишеништи билиш үчүн Аллах пендеге паам парасат берген да. Паам парасат менен байкап, карап, ошол ишене турган адамдарды өзүңүздөр карап алышыңыздар керек. Мына бир эле көчөдөн, бир эле айылдан бирөө бир нерсе сатып атса, сиздер ишенбейсиздер. Туурабы? Себеп аны жакшы билесиңер. Бирөө бир сөз айтса ишенесиздер. Ошол сыяктуу эле кимге ишенесиздер? Сиздер ишенип, ишенген кишиңерди айыл кеңештин депутаттары кылып шайлап алган. Ишенген кишиңерге. Бирок биз андай учурда эмне кылабыз эжелер? Эжелерим билет, карындаштарым билет. Ал учурда ишенген кишиге эмес, тууган урукка, бөлөгө, тага жен, куда сөөк, ушундайга кетип баратпайбызбы, айланайын, туугандар, айткылачы. Мына ушул мыкты жигит болуп турган болсо дагы, бул паска айылдан экен. Биз өзүбүздүн айылдан, өзүңдүн айылдагың эмне кылып берет? Казанын аш салып берет. Анан кийин кайра келип наразы болобуз да, кимге ишенерди билбей калдык. Ишене турган айылда мыкты жигит ер азамат кыздарыбыз бар. Бирок аларды ишенбей атабыз да. Себеп абысында акырын бурап коюп атат да, коя ошого бере берели кой. Чайга чакырып коюп атат, башкага чакырып коюп атат, ушундай болуп атабыз да. Муну мойнуңуз калалы дейм. Аллахтын сөзү эки болбойт да туугандар, билесиңерби? Алла Таала эмне деп атат? Жетекчиңер өзүңөрдөн деп атат. Кандай дейт? Ал эмне деген сөз экен, жетекчиңер өзүңөрдөн деген? Өзүңөр кандай болсоңор, жетекчиңер ошондой болот дейт. Муну эч ким жокко чыгара албайт да. Бул менин сөзүм эмес. Бул мыйзам эмес, конституция эмес. Бул жараткандын сөзү да. Ошон үчүн жетекчиликке капа болоордо биринчи өзүбүзгө карашыбыз керек.
өзүбүздөн себеп билесиңерби, бул жетекчиңер өзүңөрдөн деген сөз бул бүттү. Воистину правители ваши от вас самих деп атпайбы Алла Таала. Орыс тілде мына Баткенге келгенде жалаң орысша сөйлеткенсиңер деп атат. Ошого сиз суроо бердиңиз, кимге ишенишибиз керек дегенде, ишене турган кишилериңер бар. Мен ишенем. Айылдык кеңеш, мына азыр бул жерге кирсең дагы айылдык кеңештин депутаттары эжелер отурат. Жанагы жерге барсак дагы чоң жардам берген жерге да. Ал жерде да айылдык кеңештин депутаттары отурат, туурабы? Силер ишеним артып ошолорго колуна тапшырдыңар да. Биз дагы ишеним артып ошолордун колуна тапшырып берип атабыз да. Себеп бир момундай бала же үйүндө калып калган кемпир чал үлүшсүз калбайт, ошолорго жеткирип берет деп ишеним берип атабыз да. Ушундай кылалы, туугандар. Күйөөң Москвада деп кылсаябыз кыскартып иштеген. Ошол үчүн 6 балабыз бар. Анан ошого мыйзамды жеңилдетип берсеңиздер болобу? Жогорку кеңештен суранат деп. Бизге көз каранды болгон маселелердин баары каралып, бул жерге чейин эле биздин фракция тарабынан ушундай даярдалып атат. Балдарга жөлөк пул берүү эрежесин кайрадан карап чыгарылды. Кайнесинин малы бар экен, чоң атасынын жылкысы бар экен, апасынын муздакчысы бар экен деген нерселерди биз токтоп чыгуу керек. Ошол мыйзамды жеңилдеттериңиздер бизге эң жакшы жолдор, мисалы үчүн. Сиздер уруксат берсеңиздер, биз ары карай жол кылайлы. Мен bir суроо берип коеюнчу. Саламатсызбы? Атакан Ким Самаевич, биздин Баткен элиге куш келипсиз. Сиздер келгениңиздерге биз абдан кубанычтабыз. Именно ушул айкебизге өтө терең ыраазычылык билдиребиз бизчи. Кайсы? Директорге өтө терең ыраазычылык билдиребиз. Эмне дегенде төшүндө ачып бизди эме кылып коонуга тутуп отурду, бизди багып отурду. Ушуга чейин терең ыраазычылык ушул кишиге. Эч ким депутаттар мынтип баккан эмес, бизди коонуга куткан эмес. Эч ким баккан эмес ушинтип. Рахмат ушул элиге рахмат, жериге рахмат, Кудайга шүгүр. Анан сиздерге бир сурообуз бар. Мына пенсия пособияны көбөйтпөгүлө, силерден суранып, продукттарды жайга койгула, биз жаш балдарыбыз менен жүрөбүз кыйналып. Эрлерибиз өлүп калган эмесин. Бизге пенсия пособияны көбөйтпөгүлө, продукттар майсырайды азайткыла. Арзан болсун бизге, арзанчылык келсин бизге. Биздин суранычыбыз ушул ата-энелердин суранычы боюнча. Анда ошол машиналар болуну салды. Жақсы. Алла разы болсын. Карагайынан ушундай каттуу жанагыдай үн чыкканда бир сыйреле кийимибиз менен балдарыбыз алып кетиптир. Мына ушул үйдүн эгеси Жупар беле, Жупар беле биз туш эле кирип келдик. Кирип келсек ушундай кутсагын жайып тосуп алды. Жолу жумсакты шөгөндөр атат. Тамакты берип атат, өзү казанга да чай кайнатып берип атат. Рахмат. Айланайын силерге да рахмат каралсын. Мына бүтүн болсун. Эшик илайып. Астыңдан так кетпесин, айланайын башыңдан бак кетпесин. Астанаң ыйык болсун, айбириң ыйык болсун. Илайым ушул эл үчүн, ушундай жер үчүн кызмат кылып жүрөр. О, төлөмүш бир маматтын үйдө да жолукканбыз экөөбүз. Билең, ошондо да айткан каалоо сөзүмдү. Аябай жакшысың, жакшы иштеп атасың. Мен дайыма сени кайсы жерде да мактап жүрөм, айланайын. Негизгиси Кыргызстаныбыз тынч болсун. Эл аман болсун, эсен болсун. Мындан ары мындай апат, согуш эч кандай болбосун. Түбү менен жок болсун. Ошо балдарыбыз тынч болсун, айланайын. Келечеги, балдарыбыздын келечегине элибиз тынч болсун, жерибиз тынч болсун. Биздин Кыргызстаныбыз өнсүн, өссүн. Эл аман болсун. Эл арасында биз аман бололу. Атыңыз ким? Рахмат, айланайын. Рахмат. Бактыкан, Исматилаева Бактыкан. Карагай 45 жыл мектеп иштеген мен. Эл агартуунун ответственныйын. Эмне сабактан бердиңиз? Мен начальник болдум. Жакшы. Жанагы мөмөлүү дарак экенсиз. Мөмөлүү дарак. Жакшы. Сайын сөзгө жок болуп, карып кеткенде кетип атабыз. 80десиз азыр. Чыгып атабыз. Куттуу болсун. Болсун апа, рахмат. Биз дагы ошол
баягы айыл өкмөттүн төрагасы, жетекчиси, айыл кеңештин бул жерде Абаз деген жигит экен. Депутаттар бар экен. Бул айыл кеңештин төрагасы. Жергемесине да рахмат. Өкмөтү кубанып. Ушу бир-эки челе үйдү көрөлү дедик. Биз таштай турганыбызды таштайбыз. Мына ушул кишилерде тизмелер бар, өздөрү жеткирип берет. Анан могул жерде дагы бир жигит айтып атат, Карабак деп. Сиздин айылыңыз экен ошол Карабак. Биз таштайбыз. Сиздин кыз келиндериңиз Бәрі шында. Сиздин кыз келиндериңиз бизге жазып берди. Самын керек, шампунь керек, жалайык керек балдарга деп. Анан ошол нерселерди дагы Аллах насип кылса ошко барабыз. Жаштарыбыздын үйүнө турган, жашай турган жаштар келечегибиз. Жакшы. Ошко барабыз, анан ошол жерден баардык баягы айткан нерселердин баарын сатып алып, эртең болбосо бүрсү күнү алып келип балдар тапшырып кетет. Ошондой тилегиңиз кабыл болсун. Майла айламай, жолуң шыдыр болсун, жолдошуң кыдыр болсун. Дайыма ак жолтой болуп мына келип отурасың. Жолуң ачылсын айланай, жолуң ачылсын. Дайыма ушинтип биздин камыбызды көрүп атасың. Кудайым сага берет. Бергенде да кандай берет? Ой, дөөлөттү берет. Үзүлбөс рызкыны берет. Кең пейилди берет. Айланай өйнө өсө турган баласың. Сенин тилиңде мөөрүң бар, эң жакшы баласың. Рахмат. Жакшы апа, жакшы калыңыздар.